Төрахан Жумушбековго да айтып койгула кыйкырып эле, эркексиң андан мынасың деп. 1 квадратный метр жер алган жокмун. 1 комок салган жокмун. 3 жыл тынбай иштедик. 3 жыл күн түн көрбөй. Бул мен кайсы кызматка барам, кандай кылам, бул маанилүү эмес. Кетип аткан чиновник катары коркпой, үрүкпөй болуп, артыбызда калган кемчиликтерди, сиздердин өтүнүчтөрдү, баракы госслужба, муниципальный службадагыларды айтып кетейинчи. Ошо орусча сүйлөп бир жерден кемчилик кетирсек, баарыбыз тепкилеп айласын кетиребиз да. Анын биздин эне тилибиз кыргыз тили да, биз орусча баарына түшүнүктүү болсун деп аракет кылып атабыз. Анан минтип айтып коюп бир деп аны ышылдыңдайт. Ооба, мен тоңдон келгем, айылдан. Бизде бир эле орус бар болчу, Бабков деген, ада кыргызча сүйлөйт. Өмүрү орус көргөн эмесмин мен. 89-жылы көрдүм орусту. Мимикалардан бирдеме таап, эми сүйлөп атканда болот экен да, мен атайын көргөзгөн жокмун да жанагы нерселердичи. Андан мен бар, мен деле убагында главный редактор болгом, журналист болгом. Конечно, билебиз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга баары бир рахмат. Мен жеке биз шаардык аппаратка рахмат. Бирдеме болсо шаардыктардан кечирим сурайм. Туура эмес айтып алсам, кээ бир иштерди аткара албай калсам, бирок аракет кылдык, жасадык, баарын иретке койдук. Эми мен кеткенде жаңы мэрге мен көтөргөн, мен жасап аткан проблемалар токтоп калабы? Жок, ошо эле проблема ушуга келет. Наоборот, мен баарын даярдап койдум, иретке келтирип акчасы менен. Көлдөн кетип атканда да ошондой кылгам. Ар бир айылга бардым. Көлтөр деген айылга барсаң, баягы эле мага машина салып бер деген проблема дагы эле турат. Анын акчасын бекитип коюп кеткен мисалы. Шаарда деле ошол. Парк салыш керек, тигилерди салыш керек, жетим жештилерге үй салыш керек. Башка проблема, ошол эле проблема. Ошон үчүн жаңы мэрге жардам берели. Ишине ийгилик каалайлы. Сиздерге да чоң рахмат. Эми качан каяктан жолугушабыз билбейм. Шаарыбызды өнүктүрөлү, өстүрөлү. Кудай баарыбызга жакшылык берсин, өлкө башчыбызга сабырдуулук берсин. Дагы бир нерсе айтайын. Мына келип тигинтип атат, минтип атат, муну чапты, муну кетирип атат, кокуйло кокуй, жеп салмай болду. Элдин тилинде айтайынчы, андай жок, мен өзүм кеттим. Мен шаарга берген сөзүмдү аткарууга кеттим. Айтты, ажо, иштей бербейсиңби деди. Мен айттым, жок, мен шаардыктарга сөз бергем. 3 жыл тынбай иштедик, 3 жыл күн түн көрбөй. Пандемия убагында өзүңүздөр билесиздер, көлдө бардык, андан элдик толкундоолор болду, анан мэр болуп келдик, анан биякта толкундоолор. Мен ооруп атам. Манагах переношу болезнь. Я сейчас хочу просто лечь в больницу и дарыланып эс ала алайын деп атам. Все мы так делаем, государственные служащие, муниципальные служащие. Ушул жерден ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, шаардыктар, мени жакшы көргөндөр, жаман көргөндөр, баарыңарга айтайын, мен адаммын, мен өзүм чечим кабыл алдым. Эч кимдин күнөөсү жок, тигил кетириптир, бул кетириптир, мына көлдүктөр чаап атат, антип атат, минтип атат, андай болбосун. Бул менин жеке чечимим. Баарыңыздарга рахмат. Анан дагы айтышыңар мүмкүн. Ой, сен амишет этип эле кете берет экенсиң, эчнеке жасабай депчи. Шарттар. Эң негизгиси баардык иштер проектленген. Ошол проекттеги иштер бүтөт деп ойдомун. Рахмат. Жогорку кеңештин депутаттары боюнчачы бир топ депутаттардын атын атайын дедиңиз эле. Мыйзам иштерге баштаган. Ошол азыр эми кетип атам, коркпой айтам деп атасыздар. Ошол депутаттардын атын ачык эле атап койбойсузбу? Анан экинчи суроом, бара турган кызматыңыз деле аныкталып калды да, ошол кайсы кызматка барасыз? Ошону айтып койсоңуз. Урматтуу достор, урматтуу коллегалар, Бишкек шаарында баардык элитанын бизнеси бар. Депутаттардын, министрлердин, башкалардын, топтордун, бирок ошонун ичинен мыйзам бузгандар да бар. Мыйзам бузганда эми өтө деле кылмыштуу мыйзам эмес, бирок градостроительный шаар куруу боюнча мыйзамдарды бар. Эми мен аны айтпай эле коеюн дедим элем. Эми азыр суракта жаткан бир депутаттын мыйзам бузуулары бар. Дубалдары чыгып кеткен, жерди басып алган, ошондой нерселерди алардын атын айтып кыргызчылыкка, кыргыздык улуттук ада салтка жатпайт деген ойдомун, кийин угасыздар. Ошондой эле мыйзам бузуулар
башка органдар да бар. Эми анын баарын азыр инвентаризация кылып атканбыз, алар да чыкмак. Бирок булар мындай өтө чоң кылмыштарга кирбейт. Мында мыйзам бузуулар бар да. Ал эми жогорку кеңештин депутаттарын эми бул чоң мамлекеттик орган. Мен аларды абдан сыйлайм. Мен баарын үчүн жооп бере албайм, бирок анын ичинде өз кызыкчылыгын көздөгөн бардык жерде болгондой эле адамдар, топтор бар. Ошон үчүн мен алардын атын инвентаризация кылгандайына Бишкектен деле чыгат ал убагында. Анан мен азыр кайсыл кызмат ордуна барам, бул маанилүү эмес, урматтуу достор. Бул мен кайсы кызматка барам, кандай кылам, бул маанилүү эмес. Маанилүү болгон өлкөнүн биримдиги, бүтүндүгү. Мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызматка барбай эле өкмөткө жардам берип, элге жардам берсек болот. Түрктөр эмне үчүн өсүп өнүгүп келатат? Бир сөзү үчүн мен ушу түрктөрдү сыйлайм да, ватан сау болсун дейт. Өлүп баратса да, өлкөм аман болсун деп өлөт да. Башын алып атса да, айтып түшкөн ватан сау болсун деп, өлкө аман болсун деп. Ошон үчүн биз дагы кайсыл акыбалда болбойлу, кандай акыбалда болбойлу, өлкөбүз аман болсо экен дешибиз керек. Төлөбаев Балбактын кызматка баруусу, кызматтан калуусу маанилүүдөн эмес, өтө деле. Өлкөбүз аман болуш керек да, самое главное. Ошондо гана жеңилдейбиз. Да айтып коеюн мен артыман изилдөөчүлөргө. Ушул Бишкек шаарынан мен 3 жыл иштедим. 1 квадратный метр жер алган жокмун. 1 комок салган жокмун. Бир осо ачып, бир жерге бир нерсе кылган жокмун. Муну текшерсеңиздер чыгат баары. Шаар кичинекей эле. Себеби жанаң ушул шаардыктар үчүн, эл үчүн иштегенге аракет кылдым. Кудайга шүгүр. Балбак Коеча, сиз азыр же эрте эмес, же эртең эмес кетип калгандай болуп атасыз да кызматтан. Анан өзүңүз канчалык жоопкерчиликти сезесиз? Эгер башында сүйлөшүлгөн болсо, шаарды иретке келтире турган болсоңуз, шайлоону өткөрүп коюп, анан жаңы мэр келгенде кетсеңиз болбойт беле? Бул жоопкерчилик жагы кандай болуп калат? Азыр кайра сиз ордуңузга келе турган адамга деле жакшы пикирлер айтылбай жатат да. Негизи эле мен мамлекеттик кызматка көлдөн элдик толкуноолордон кийин барбай эле коеюн дегем. Иллюстрацияга барайын дегем да. Себеби бирөөлөр барыш керек да, бирөөлөр жол салыш керек, чыйыр салыш керек. Ошолор эле кайра келе бербешибиз керек да, элди ташатыпчы. Уже мындай эми башкалар келсин да, жаштар келсин, жаш болбосо да таза жүрөктүү адамдар, эл деген жүрөктүү адамдар келсин. Көлдөгү кетүүнүн себеби шарттуу, мен бирден бир себеби системанын өзгөрүшү болду да. Бир жол салып, чыйыр салышыбыз керек болчу. Бирок бияка келатканда башка себептер менен келаткан, анан бияктан башкача болуп кетти да, ошол убакта. Эми азыркы боюнча өзүңүз айткандай, эмне үчүн, эми мен башына келгенде баарыңыздарга айткам да, мен кетемин, мен убактылуумун. Эми шайлоону мындай айтып коеюн. Мен Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Ачыгын айтайын силерге. Мурунку бийлик убагында да сүйлөшчүбүз. Шайлоону эмне кылабыз? Кайсы партия эмне түртөбүз деп. Бул жолу Садыр Нуркожоевич айтты: "Балбак, сен дагы, мен дагы шайлоого килигишпейбиз. Кайсы партия келсе келсин. Кимиси утуп келсин. Эгер ошолор мыйзам бузса, ошолорду камайбыз" деген. Ошон үчүн мен бата алып чыктым, мен тигинтип чыктым, мен минтип чыктым дегендерге ишенбегиле. Бул шайлоолор таза болуш керек. Балекеттин баары ушундан келип чыкканын ал киши да түшүнүп атат. Анан мага айтты. Ошон үчүн менин шайлоо үчүн баары даяр. Көрдүңөрбү? Мыйзам чегинде болсо, мэрдин да кереги жок болуп калды шайлоодо. Участкалар даяр, избиркомдо избирательный участкалар даяр. Ситуация кудайга шүгүр оңолуп баратат. 3 цифра эмес, 2 цифрага түштү. 115, 117, 118 болчу, азыр 45, 46, 57. Бардыгы даяр. Бир гана нерсе, мен элдин артында, шаардыктардын алдында берген сөзүмө турдум. Мен кетип атам. Төрахан Жумушбековго да айтып койгула, кыйкырып деле, эркексиңби, андан мынасың деп. Мен ар дайым айткан сөзүмө туруп келгем.
мына кетем, шаарды тынчыттым, бийлик орноту деп кетип атам дедим беле, кеттим. Анан бир ай эртеби, кечиби айырмасы жок. Шаар системасы баарын оңдоп иретке келтирип, шаарда болгон көйгөйлөрдү алып чыгып, астына коюп койдум. Жаңы мэрге өтө жакшы жеңил болду. Мен шаарда болгон көйгөйлөрдү алып чыгып эле, иреттип, аны менен акча менен бекитип астына коюп койдум. Болду. Иштей бериш керек ал эле. Жаңы мэрге ошо ишенип жатасыз, ишенип тапшырып атасызбы? Жаңылбаган жаак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт, айланайындар. Жаңы мэрге ишениш керек. Бардык башталгычтарга ишениш керек. Анан анын калганын өзү көргөзөт. Эми ага жардам беришибиз керек. Мен анын жанындамын. Баарыбыз жардам беришибиз керек. 1,5 миллиондук шаар, борбор шаар. Келиңиз. 7 каналдан Сапар Акунбеков. Сиз ишениш керек, анан жаңы адамдар келгенден кийин жакшы жаңы революциядан жаңы адамдар келиш керек дебеңизби, таза адамдар. Анан бул жаңы мэр болсо бир аялды сабаптыр, анан ушул тиги бирөөнүн үйүн сатып акчасын бербей коюптур, анан ушундай эле кичинекей нерселерге ишенимден кетип аткан адам чоң шаардын ишенимди актай алабы? Ушул адам жаңы мэр болуп атканына кандай көз караштасыз? Анан экинчи суроом, жана Али Токтакунов иликтөө чыгарбады, ошондо ошол адамга оюңуз кандай? Биринчиден, ар бир кылган адам өз күнөөсүн өзүнө жооп бериши керек. Күнөөсү эмес, өзүнүн кылган аракетине. Эгер ал киши ошондой кылса, аны түшүндүрүп жооп бериш керек. Ал өзүнүн жумуштары бар, хорошо. Аны берсе, анда ал азыр өзү келип, өзү менден кийин берет экен. Мен өзүмдүн жумушумду кылып кете берейин, эми этиканы сактайлы. Бул биринчиси, ал өзүнө жооп өзүнөн сурагыла. Экинчиси, Али Токтакуновду мен абдан сыйлайм. Мен ушундай журналисттик изилдөө болсун деп ар дайым мен колдойм. Али вперед до конца демекчимин да. Баарыңарга ушуну айтмакчымын. Коррупциялык элементтерди таап, бийликтин көзүнө алып чыгып, жардам бериңиздер. Ушундай Алиде журналистикалык изилдөөлөр болсо, анда мен ал кишиге ушул жумада чечим чыгармакмын, эми жаңы мэр өзү чечим чыгарар. Изилдөө жүрүп атканда балким жумуштан узакташтырып коюу системасы бар. Балким өз арызы менен кетип калуу системасы бар. Эми аны жаңы мэр Кудай буйрса өзү чечет деген ойдомун. Ишиңиздерге ийгилик, Кудай ден соолук берсин, жакшылык берсин, өмүрүңөр узун болсун, оорубагыла, пандемия бүтө элек, маскаңарды унутпагыла. Рахмат Балбак Зарвыкович.